Менде суроо эмес өтүнүч, эжелерге жеткирип коюңуздарчы. Мен айылда жашайм. 2 кыз, 1 уулубуз бар. Жолдошум 15 күн иштеп, 15 күн бош. Кошуна 76 жаштагы ата бар. Ал кемпири шаарга балдардыкына кеткенде күндүз кечке жалгыз калат. Баласы жумушта, алачка болдуго деп тамак алып барып берип, кээде үйгө чакырып тамак берип койчумун. Жолдошум бар. Эртең менен 3 балам тең сабакка кетти. Мен күндөгүдөй төшөктөрдү жыйнап чай ичип отурсам кыйкырды. Эшикке чыксам кошуна ата экен. Жүрү балам, бир нерсе таштап кетти эле, көрүп берчи деди. Жүрү деди. Мен артынан үйүнө бастым, эмне экен десем, билбейм, түшүнбөй жатам, көрчү деди. Оюмда кукси таштап кеткен го, жасай албай аткан го деп бара жаттым. Кухняга кирем го деп жаман ой жок, ал менин апам менен тең киши. 76 жаштагы адам. Биздин көчөнүн эң улуусу, баарыбыз сыйлайбыз, төргөткөрөбүз, баталабыз. Анан баягы киши үйүнө кирсем эле мени белимден кучактап өзүнө тартты да, бир колу менен өзү жаткан спальняны көрсөттү да, кел эми муну окуш дагы мүмкүн эмес. Жаман жолго баралы дептир да, айтыр. Мен түртүп туруп артымды карап үйгө качып келдим. Маңдайда жашаган кошуна ата да үйгө кирип эшикти илип эле ашканага кирип, чоң курч бычак бар эле, ошону издедим. Титиреп калтырап ыйлап атам. Мен күтпөгөн сыйлаган адам ушинтсе, адам ичи күйгөндөн ачууланган кылмышкер да болуп калышы мүмкүн экен. 3 күн стресс болуп калчылдап жаттым үйдө. Тамагым муунуп кимге айтарымды билбей, балдарымды жолоткондон да коркуп калдым. Аларды чакырып алып конфет берчи. Эртеси кийинип кетип баратсам, балам жумушкабы, мени кечээки үчүн кечирип койчу дейт чал. Мен эмне кылышымды билбей коркуп жашап жатам. Энелерге айтарым, кошунаңар чал болсо да абайлаңыздар, эркек деген баарына канча жашта болбосун кол сала берет экен дейт. Баардыгына көпчүлүккө көз сүртпө дейт, бирок тилекке каршы ушундай окуялар дагы жок эмес. Ошон үчүн аял киши картайган адам болсо дагы түз өзү мамиле кылбастан балдар аркылуу берип жиберип же күйөөсү аркылуу бердирип жиберип, баягы боору ооруган боорго тебет болбош керек да, чекти сакташ керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүндө жакындарына азыр жоолуңарды кийип даяр болуп тургула деп жаңы хиджаб түшкөн учуру болот. Абдулла бин Умму Мактум көзү көрбөгөн азиз сахаба кирип калат. Ал кишинин көзү көрбөйт го десе, бияктагы башкалардын көзү көрөт деген маселе бар да. Ошон үчүн шарият ошол чек араны алдын алууну эскертет. Этият болушубуз керек, чындап эле жардам кылыш керек, соопту кылыш керек, бирок эртең өзү күйүп, өзү кыжалат абалда калбагандай болуп. Күйөөңүзгө айтышыңыз керек. Аны жашырып кереги жок, күйөөңүз билсин. Анткени ошондойго барган диги чал, аксакал. Аксакал деген деле атка татыктуу эмес негизи. Ошондой ишке барган диги киши эртең сизди кайра жала жаап чыгып коюшу мүмкүн. Күйөөңүздүн астында үй бүлөңүздү бузуп, ошол себептен күйөөңүзгө жолун таап айтыш керек.